Böböktөр, бүгүн сиздерге Беларус эл жомогу алмашуу. Чал кемпир жашаптыр. Экөөнүн тирлиги кепедей үйдө өтчү экен. Жерлери да кенедей, короолордун да кирип чыгаар чычка курагы деле болбоптур. Анык итке минген муңдуу турмуш уш эмеспи, а? Экөө эптеп акча топтойт. Чал анан базарга жөнөйт. Ак кула ат сатып алып, үйүнө кайтат. Жолдон өгүз кайтарган бадачыларга кезигет. Аарыбаңыз, аксакал, кайдан келатасыз? Кайдан болмок эле? Базардан. Эмне сатып алдың? Мына бул жылкыны сатып алдым. Келиңиз, өгүзгө алмашабыз. Бизде өгүз көп. Ат көлүгүбүз жок эле. Өгүз да тирликке керек экенин ойлогон чал алмашса алмашалы дейт, шарт эле. Бадачыларга жылкысын кармата берет да, өгүздү жетелеп жөнөйт. Жолдон кой кайтарып жүргөн чабандарга кезигет. Аарыбаңыз, аксакал, кайдан келатасыз? Базардан эле. Эмне сатып алдыңыз? Жылкы сатып алдым. Жылкыңыз көрүнбөйт го? Жылкыны өгүзгө алмашпадымбы? Биз менен да алмашуу кылбайсызбы? Биз кой берели, сиз өгүзүңүздү. Кой деле жаман мал эмес. Алмашса алмашалы. Өгүзүң койго алмашып үйгө жорулайт. Жолдон үндүк кайтарып жүргөндөргө кезигет. Аарыбаңыз, аксакал, кайдан келатасыз? Базардан эле. Эмне сатып алдыңыз? Жылкы сатып алгам. Жылкыңыз кана? Өгүзгө алмашпадым баны. Өгүзүңүз көрүнбөйт го? Аны койго алмаштым. Коюңузду үндүк айырып баштабайлыбы? Балдар, үндүк деле үйгө керектүү канаттуу деп койду үндүккө алмашат да аны колтугуна кысып жөнөйт. Айылга жетет. Көчөдө чыбык минген ойнок балдар көрүнөт. Алар чалга чуркап келишет. Арыбаңыз, аксакал, кайдан келатасыз? Балдарым, кайдан болмок эле, базардан эле келатам. Эмне сатып алдыңыз? Жылкы сатып алдым. Жылкыңыз кана? Өгүзгө алмаштым аны. Өгүзүңүз кана? Өгүздү койго алмаштым. Коюңуз кана? Аны үндүккө алмаштым, балдарым. Ой ата, анда үндүгүңүздү чыбык алмашыңызчы. Биз үндүк менен ойногубуз келип атат. Айланайын тары десе, алмашса алмашалы. Чыбыгыңарды бергилечи гана, дейт чал. Чыбыкты сороңдотуп үйүнө келет. Баленин баарын уккан кемпири не кылмак? Чыбыкты алды да чалын тызылдатып катуу сабагандан чыбык да сынып калат. Жомогубуз бүтүп калды, балдар. Жомокту которгон жана көркөм окуган О Шакир менен Назгүл Бодбаева. биздин өнөктөш Кыргызстандык Джия ассоциациясы.